20 жыл мурда күйөөсү бар аял экен, кыз экен дей турган болсо, мисалы болуп койду деген темалар болсо, ал кызга эч ким жакшы жаман көз менен карабайт эле да. Бүгүн намыссыз эркектер көбөйдү. Ери болуп туруп, барлыгын билип туруп, ага жакындык кылган, ар кандай сөздөр менен Россияга кетишин аңдып турат, Америкага кетишин билип турат. Шантаж кылып, ардекени ойлонуп табып, подумать этип, коркуп тамаша кылам деп, өзүнүн жеке кумарын бардык нерседен артык көргөндөр көбөйдү. Эң жаманы не билесизби? Эң жаманы, прям эң жаманы, ошол нерселерге өзүнүн каалоосу менен барган аялдар бар да. Буларды эмне деп аташты билбейсиң. Эркек киши макул, хорошо, экинчи аялга алышы мүмкүн. Жараткан уруксат берген да, 4 аялга мисалы үчүн. Жараткан Аллах Тааланын буйругуга сен кантип бар чыгасың. А бүгүн кээ бир аялдар бир кылам деп туруп, өзүнүн арамга тозокко түртүп коюп атат да. Сен жүрмүң, мен дагы жүрөм деген мисал үчүн. Күйөөң бир жаманды ишти билип билбей кылып койсо, мисалы үчүн измена кылып койду Рамиш. Эми сен дагы тентекке теңелип терек бой секиресиң, такой бирөөдү такой айтып бер. Эрежелериңди, пункттарыңды түзүп аласың өзүң. Ошентип өзүңдү актагың келеби? Ошентип кайф, рахат, күнөө мурдатан бери кылып жүргөн, кылышы каалаган времяңда ушул пункттарды күйөөңө себеп кылып көрсөтүп алып, Арамиштерге өзүңө эшик ачасыңбы? Эмне үчүн бир жалганың сени экинчи жалганыңа түртөт? Эмне үчүн бир күнөө сени экинчи күнөө кылышыңа түртөт? Эмне үчүн? Эмне үчүн арамыңды эч токтотпойсуң? Эмне үчүн кыянатыңды эч токтотпойсуң? Эмне үчүн изменең ар дайым токтобойт сеники? Дегин келет. Бирок биз айта беребиз. Хидаят Аллахтан. Жараткан Аллах Таала өзү бербесе, о жүрөгүң аяга сигналды бербесе, миллион жолу сүйлөө бекер. Эртең кыңшып ыйлайт. Бутун инвайт кылып коюп, өмүр бою келеске отуруп койгондо бирок кеч болот. Бүгүн аялдын көз жашы дейбиз, аялдын көз жашы, ой, коркуп, аялдын каргышынан корк да. Бирок билдирбей, тизгининен, ичинен кыянат кылып жүргөн аялдар жок эмес. Андайлардын эркектери ыйлайт, ыйлабайт эмес. Эркектин каргышы, эркектин көз жашы деген бар. Бул дагы өтө катуу тиет. Айтайын дегеним, урматтуу эже карындашым, эч качан измена кылбаңыз. Эркек үчүн удар нерсе. О жаткан кабырдагы мүрдөлөгүнө прям тик тургуза турган, эркекти прям бычаксыз сое турган нерсе, өмүр бою унутулгус ударды бере турган нерсе бул измена, кыянат кылышыңыз. Өзүңүздү эч качан актабаң. Киного эле барып койдум, мороженое эле жеп койдум, колум эле кармап койду, көкүрөгүмдү эле жарымын кармап тиштеп койду дебең. Сиз пистапочок эмессиз. Тилекейин ачып кое турган. Кудайым өзү кечирсин.